بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا مضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله الله Ulu hurmatlı, qadırlı bir tuğan Müslümanlar, qadırlı жалпы Алла Субхана Тағалаға жалпы бүгінгі ең қымбат болған Зүл-Хиджа айы, ошол Зүл-Хиджа айының бүгін 10-ы бұл ошол ислам тарихында мурдатан бергі пайғамбарлар құрбаншылық қылып, ошол айды белгілеп, Алла Субхана Тағала тараптан пенделеріне өте неғмет қылып, зияфат қылып берілген күн, ошо құрбан айты. Бұл құрбан айты бардығыз білесіз. Бұл Ибрахим алейхиссалам өзінің баласы Исмаил алейхиссалам құрбаншылық қылған. Бұл Құран кеңірек айтылған. Ошон үчүн мұсылмандардың Алла Таалага жақындаған ең дуалардың қабыл боло турган амалы ушул. Алла Субхана Тааладан буйрук кылган фассалли ли раббика ванхар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн Раббиң үчүн намаз окуу жана курбанчылык кылды. Себеби Ибрахим алейхиссалам өзүнүн баласы Исмаил алейхиссалам курбанчылык кылганы Алла Таалага жаккан себептен уну кыямат күнгө чейинки жалпы мусулмандарга Алла Субхана Таала фарз кылды. Ошон үчүн сиз менен биз эми балдарыбыз эмес, сиз менен биз өзүбүз жакшы көргөн жан жаныбарларыбызды кимде мүмкүнчүлүгү болсо, шарттары бар. Ең біріншіден мұсылман болып, ақылды, балағатқа жеткен, азат, ошо менен биргеликте мусафир эмес. Жана нисап өлчөмүндө кимден 193.800 сом боло турган болсо, иншалла ал адамдарга курбан чалыш важип болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хужжатул Вадаи акыркы хажында, коштошуу хажында пайгамбарыбыз 100 өсөйгөн өзүнүн атынанчы. Ошонун 60 үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү сойгон. 37-сине Али Рызаны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тапшырган калганчы. Ошон үчүн иншалла сиз менен биз дагы мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче бүгүн тирүүбүз, бүгүн ден соолуктабыз, бүгүн Алла Субхана Таала берген неаматтарды канчалаган жашоону көрүп атабыз. Ошон үчүн иншалла мүмкүнчүлүк болушунча биз дагы курбанчылык кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келет: "Ма ми амалин адами мин амали йаумин нахар." Алла Таалага дейт, Алла амалдардын нахар күнү деген бүгүн ошол курбан айт күнүнөн дагы бир сүйкүмдүүрөөк ахабба илаллаху мин ихракыддан. Алла Таалага ошол кан чыгаруудан дагы сүйкүмдүүрөөк эч бир амал жок экен да. Fa innaha la ta'ti yawm al-qiyamah, себеби кыямат күнү min farshihi bi quruniha wa sha'ariha wa asfariha ila ad-dam. Кыямат күнү дейт ошол ким курбанчылык кылып, ошол каны дагы, анын түктөрү дагы, чачы дагы, мүйүздөрү дагы кыямат күнү көө болуп келет экен ошол адам үчүнчү. Кыямат күнү ошого адам баласына көө өтөт экен да. Ошон үчүн Алла Субхана Таалага бүгүнкү күндөгү эң жаккан курбанчылык кан чыгаруу экен да. Качан кан чыкканда ошол жерге түштөн мурун Алла Субхана Таалага жетет. Ошон үчүн иншалла ошол кылган курбанчылыгыбыз бул Алла Субхана Таалага эң сүйкүмдүү амал. Кимде мүмкүнчүлүгү жеткен болсо, иншалла курбанчылыкты чалалы. Кыямат күнү иншалла ушул курбанчылык чалган жан жаныбарларыбыз бизге иншалла көө болуп берет, оттон куткарганга себеп болуп берет. Барыбыз иншалла курбанчылыкта ушундай курбанчылыкты чалалы дагы, иншалла ошол курбанчылыктын эттерин башкаларга берели. Пайгамбарыбыз хадистеринде келет. Алла Субхана Таала кыямат күнү адамдарга айткен: "Эй ибн Адам, эй адам балдары, мен оорудум. Ошол мезгилде силер мени зиярат кылбадыңар." Адам баласы айткен: "Эй Алла, сен бүткүл аламдын Роббисиң, сен кантип ооруйсуң?" дегенде, "Паланча пендем ооруду. Ошол жерде эгерде силер ошондо мени зиярат кылганыңарда, менин жардамымды, менин берекемди, менин мээримдүүлүгүмдү ошол жерден табасыңар" депчи. Ошон үчүн иншалла ошол курбанчылыктын берекетинен биз дагы курбанчы чалып, ошол оорулуу адамдарды зиярат кылалы. Бүгүн ошол жалпы мусулмандардын башын бириктире турган, кечирилише турган, ошол хайыр ихсанды көбөйтө турган өтө улуу күн да. Кыямат күнү дагы айтат экен: "Эй адам баласы, мен суусадым, ошол мезгилде сен менин суусумду кандырбадың" дегенде айтылат экен: "Эй Алланын жараткан зат, сен бүткүл аламдын падышасы болсоң,
Sen kantip suusайсың деп. Алла субхана тағала айтады, мені пәләнчә пендем суусаганда, muhtaç болгондо сен мени ошол жерде зиярат кылганда менин жардамымды, менин мээримди ошол жерден табатсың деп. Ошон үчүн иншалла биз ошол кедей кембагалдарга иншалла берген курбанчылыктарыбызды жедирели, ичтирели, иншалла Алла субхана тағаланын жардамын, Алла тааланын мээримин, Алланын кечиримин ошол жерден табабыз да. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болушунча Алла Таала хадис худисинде дагы пайгамбарыбыз айткан: "Я ибн Адам анфигун фа алейха", я адам баласы, сен бер, мен сага берем деп. Ошон үчүн иншалла biz bersek Allah subhanahu wa ta'ala bizim canımızga, malımızga inşallah sözsüz bereket beredi. Peygamberimizin hadiste la yanqus fil mal illa bis sadaqat. Mal deydi, bu sadaka verişlik menen, zekat verişlik menen, ushur verişlik menen hiç kaçan azayıp aytaydı da. Peygamberimiz ant içip aytadi. Al köbeytken de ошон үчүн inşallah kimde мүмкүнчүлүгү жетсе бүгүн берип калалы, ошол хайыр ихсанды көбөйтөлү. Ооруп жаткандарга иншалlah зиярат жана башка колубуздан канчалык мүмкүнчүлүгү жеткен болсо ошол ихсандарыбызды көбөйтөлү. Жазаул илал ихсан, жакшылыктын жазасы бул жакшылык гана. Фама я'мал мисрада хайра яра, ким зарачалык жакшылык кылган болсо Алла субхана тағала ошонун сөзсүз не'матын көбөйтүп берет. Ошон үчүн иншалlah бул жакшылыктын, ошол кичинекей жакшылыктын берекетинен Алла Таала чоң жакшылык кылганга мүмкүнчүлүк берет да. Ошон үчүн иншалlah ушул бир туугандарыбыз мана башка бир мамлекетте дагы турса, Россияда же болсо Казакстанда туруп ушундай хайыр ихсандарды кылып атат. Алардан да Алла субхана тағала разы болсун. Ошол башка мамлекетте өзүнүн жерине, элине ушундай хайрымдуулуктарды кылып атат. Алла субхана тағаланын жан малына Алла субхана тағала берекет берсин, өмүрлөрүн узун кылсын, рызыкларын кең кылган болсун. Ушинтип биздин иншалlah эли жерибизди колдогон уулдарыбыз, иншалlah жигиттерибиз көбөйөргөн болсун. Иншалlah ушинтип жамаат жалпы бири-бирибизге жардамчы болуп, мусулмандын сыпаты та'ани бирри ва тaqwa ва ла та'ани исм ва удван. Мусулмандын сыпаты ошо таквачылыкта, биримдүүлүктө, мусулмандын башын бириктиргенде, иншалlah биргеликте биз динде бири-бирибизге иншалlah жардамчы бололу, душманчылыкта, күнөөдө жардамчы болбош керек. Бул мусулмандын эң чоң сыпаты да. Ошон үчүн иншалlah ушул бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен баарыңыздар иншалlah куттуктайбыз. Ушул майрамда иншалlah туугандык менен уулайлы, баарыбыз кечиришели. Бул майрамда иншалlah ушул күн Алла субхана тағала жалпы мусулмандардын бардык күнөөсүн кечирет. Бул айт деген ушул жалпы Алла субхана тараптан пендеге берилген эң чоң неамат. Ошон үчүн иншалlah туугандарыбызды зиярат кылып, колдон келишинче иншалlah кечиришели. Ушул күндө дагы Алла субхана тағала кечирбеген, кек сактаган адамды кечирбейт экен. Акыл валидейн дейт, ошол ата-энесинен ак болгон адамды кечирбейт, тууганы мамилени үзгөн адамды кечирбейт. Дамил хамар деп коет, дайым арак иче берип, денесине сиңип кеткен адамдарды кечирбейт экен да. Ошон үчүн иншалlah биз ошолордун арасында барбызбы, жокпузбу, ошон үчүн алардан таза болуштугу үчүн иншалlah жүрөктөн кек сактоо болсун. Андай нерселер жүрөгүбүз тазалайлы бардыгычы. Кийинки жылга иншалlah мына Зулхижжа айы бул хижра жыл санагы боюнча акыркы ай болуп эсептелинет. Bundan кийин харам ай келет. Ушул күндөрдө, улуу күндөрдө иншалlah барыбыз кечиришип, дуаларыбызды, ибадаттарыбызды иншалlah көбөйтө берели. Дагы Алла субхана тағала ушундай бир жакшы амалдар кылганга мүмкүнчүлүк берет. Барыбыз иншалlah 5 вакыт намаздарыбызга бекем бололу. Үй бүлөлүк мамилелерибиз оңдойлу, адый аклагыбыз оңдойлу. Убактыбыз өтө кыска. Бардыгыбыз кетүүчүбүз. Күнү нәфсизде айкаты маут, ар бир жан бул өлүм дамын тартуучу. Жашпызбы, карыбызбы, ооруйбузбы, оорубайбызбы, барыбыз кетебиз да. Ошон үчүн иншалlah пайгамбарыбыз хадисте акылдуу адам белгисин айткан: "Ал-кайсу мен нафсаху лима бa'дал маут". Бул акылдуу адам ким? Акылдуу адам өлүм келиштен мурун өлүмгө даярданган. Бүгүн өлүм келиштен мурун өлүмгө даярданган деген Алланын ыраазы кылат, Алланын пенделерини, ата-энесин, бир туугандар менен уулап, адалдан рызкы таап, алкымын оңдоп, ички жүрөгү сезимдерин, ички сыпаттарын оңдогон адам мына эң Алла субхана тағалаға жаққан сүйкүндү пендеген да. Ошон үчүн иншалlah өлүм келиштен мурун ошол биз бир тууган менен ууласак, Алланы ыраазы кылсак, Алланын пенделерин ыраазы кылсак, мына ошол ахиретке даярданып берет. Ал-аджз атаба нафсаху дейт. Акылсыз адам болбош керек экен да. Бул акылсыз адам өзүнүн нефсине эргеше берип кете берет. Бүгүн мен жашмын, эртең намаз окуп алам, эртең тооба кылып алам депчи. Ошон үчүн иншалlah бардык ошол өлүм келгенге чейин өлүмгө ахиретке даярданып калалы. Вактыбыз өтө кыска. Ошон үчүн иншалlah Алла субхана тағала менен бизге бул акыл берген. Эмне үчүн? Лил ма'рифатилла, өзүн тааныштык үчүн. Күч кудурет берген эмне үчүн? Күч кудуреттин максаты лил ибадатилла, Алла таалага кулчулдук кылып ибадат кылыштык үчүн. Алла субхана тағала менен бизге байлык берди, ден соолук берди. Бунун бардыгынын максаты бийик бир үйлөрдү куруп дүйнө үчүн эмес, бардыгы ахиретти куруп алыштык үчүн.
Ошо үчүн пайгамбар хадисинде хулуктум лил ахирет, мен силерди дейт ахирет үчүн жараттым. Дүйнө лекум, дүйнөнү биз үчүн жаратты да. Биз дүйнө үчүн жаралган эмеспиз, биз ахирет үчүн жаралганбыз. Дүйнө биз үчүн жаралган да. Ошо үчүн хадисте келет: ey ibn Adam, ey адам баласы, ана урид амал ахирет, адам баласы, мен силерден ахиреттин амалын талап кылам дейт да. Дүйнөнүн амалдары эмес. Мен талабха дүйнө, ким дүйнөнү талап кылган болсо, ким дүйнөнү эмгек кылган болсо, дүйнө фанын, ал жок болуп кетсин десе, дүйнөнүн өзү дагы. Жана ким дүйнөгө менет кылса, ал дагы жок болуп кетет экен да. Ошон үчүн иншалла Аллах субхана таала сиз менен бизден талап кылган нерсе ахиреттин амалы, ахиреттин амалдарын күчөтө берели. Рызкы маселеси бардыгы иншалла чечилинген, тагдырга жазылган. Ошо менен биргеликте иншалла дүйнөнү, ахиретти дагы иншалла унутуп калбастан бардыгыбыз даярданалы, тууганма менен улайлы. Ар бир күнү иншалла биз Аллах субхана таала жакындата турган амалдарыбызды күчөйтөлү. Ошол мына айттын берекетинен иншалла бардык буга чейинки күнөөлөрүбүзгө иншалла тооба истигфар кылалы. Bundan keyin inşallah bir çoğun niyet menен kirip barалы, keyingi ayga barız inşallah şu жақсы амалдарды кылып 5 вакыт намазды окуймун, күнөөлөрдөн сактанам, арамдан тыйылам депчи. Себеби Аллах субхана тааланын бардык ваадалары бул таквалар үчүн болгон да, таквалар үчүн. Ошо таква деп эмне айтса, бул таква дегенде бул эки мааниси. Биринчиден күнөөдөн сактануу жана арам иштен сактануу. Бул таква болуп эсептелинет экен. Аллах субхана тааланын ваадасы: "Ма яттакиллаха яж'алу махраджа ярзуку мин хайсу ла яхтасиб." Ким Аллах Тааладан корккон болсо, Аллах субхана таала бардык кыйынчылыктан биринчи чыгарат экен, биринчи ваадасы. Экинчиси ярзуку мин хайсу ла яхтасиб, ойлобогон жерден Аллах Таала рызык берет экен. Ойлобогон жерденчи. Биз рызыкты сиз тамак эле ойлойбуз да, жок. Рызкы бул адамдын бардык хажат чече турган нерсе. Рызкы бул үй, рызкы бул унаа, рызкы бул аял, рызкы жакшы бала, жакшы кыз. Рызкы бул адамдын тамагы, кийими, ушул бардык нерсе арабтарда рызык деп аталат да. Мына Аллах субхана таала ваада берип атат: силер таква болуп, Алладан коркуп, күнөөдөн сактангыла, силер ойлобогон жерден биз силерге рызкыны беребиз. Ошон үчүн иншалла бардыгыбыз ниет кылалы. Ошол арам иштерден, күнөөлөрдөн бардыгы сакталалы иншалла. Аллах субхана таала рызкыбызды кең кылат, бардык кыйынчылыктардан чыгарат. Ким эми Аллах субхана тааладан таква болуп, күнөөдөн сактана турган болсо, "Маяттахала яж'алу амруху юсра", Аллах таала анын иштерин жеңилдетип берет экен да. Ишибизди жеңилдетип берет, "Юкаффир анху сайyiatihi", күнөөлөрүбүздү кечирет Аллах субхана тааласы. "Ю'азим анха ажра", жана сооп иштерибизди иншалла көбөйтүп берет экен. Ошон үчүн ким таква болуп, Алладан коркууну ыктыяр кылып тандай турган болсо, Аллах субхана таала кайсы жерде болбосун ал адамга иззат, сый, урмат берет. Ошон үчүн Куранда дагы башка бир жеринде силер таква боло турган болсоңор дейт, биз анда асмандын эшиктерин, берекеттүү эшиктерин ачабыз дейт, асманданчы. Ошон иншалла бардыгыбыз bundan кийинки күндөргө, bundan кийинки ай, жылдарга иншалла Аллах субхана тааланын өкүмдөрүн толук аткаралы, күнөө иштерин сактаналы, бир тууганма менен улайлы, Аллах субхана тааланын динин бекем карманалы, пайгамбарыбыздын сүннөтүн, пайгамбарыбыз хадисте алейкум бис сүннет, менин сүннөтүм бекем кармангыла, алейкум рашади сүннети, ошол менден кийинки халифалар бар, ошолордун сүннөтүн бекем кармангыла, алейкум бил жамаат, жамаатты бекем кармангыла, алейкум бил масажид, мечиттерди бекем кармангыла деген. Ошон үчүн иншалла жамаатты бекем карманалы, мечиттерди карманалы. Ошо менен биргеликте иншалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн карманалы, эч качан адашпайбыз, эч качан биз менен биз кыйналбайбыз. Эки дүйнөнүн бактылуулугу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жолдо. Ошон үчүн иншалла сүннөттөн эле баштата турган болсок, анда сиз менен биз адашууга себеп болобуз. Ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүн жолунда лакад кана фи расулиллахи усватун хасана, силер үчүн Алланын элчисинде чырайлуу үлгүлөр бар. Үйлөнүп аткан учурда, балалуу болуп аткан учурда, жакшылыкта, кыйынчылыкта, дүйнөдөн келгенде, дүйнөдөн кайтып атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда иншалла чырайлуу үлгүлөр бар. Ошон үчүн баардыгыбыз пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем карманалы. Пайгамбарыбыз хадисте таракта амройни, мен силерге эки нерсени таштадым. Ошол эки нерсени тамассаттым, бекем кармангыла дейт да. Лам тазуллу, эч качан ажырашпайсыңар, эч качан адашпайсыңар. Ал китабуллах, биринчиси китеп, Куран китеп, Аллах Тааланын китеби. Ахсаны калам канамулук, эң жакшы сөз бул Аллахнын сөзү. Астугал хадис фи китабуллах, чындык сөз Аллах Тааланын китеби. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Сүннет расул, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн бул Аллах Таала ыраазы болгон. Эки дүйнөнүн бактылуулугу бар, Аллахнын ыраазылыгы бар, бейиш бар, түбөлүктүү тозоктон куткарылуу бар, жүрөктүн тынчылыгы, иншалла жашоонун берекети бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда камтылган. Аллах субхана таала
Ушул айтылган сөздөрдүн баардыгына туура угуп, туура амал кылышка Алла субханаху тауфик берсин. Ахиру данан алхамдулиллахи роббил аламин. Рахматика.